Участкалыйга берип атат. Менин жеримне үй салайын деп барсам, тоскоолдук кылып, мага үй салдырып айтат деп, мени күнөөлөп барып атат. Айнура Токтомуратова үй салып отурукташуу максатында Бешмойнок айылынан 6 соттук жер тилкесин сатып алган. 3 балалуу жалгыз бой эне 2015-жылы үйдүн курулушун баштаган. Мыйзамдуу жер тилкесинин алдында бош жерди көрктөндүрүү максатында дарактарды да отургузуп койгон. Бирок 2020-жылы бош жердин ээси келип, Айнура айымды жеримди басып алыпсың деп айыптап, 4 метр артка жылдыруусун талап кылган. Мага биринчиден тартып беришкенде, ушул үйдүн ордунан тартып беришкен, бул жагы мына тиги алмага чейин, анан тиги жакка чейин депчи. Анан ошол эле өзүнүн ордуна мен үйдү салгам. Анан салып, бул эч кандай тополоң болгон эмес ушумалга чейин. Былтыркы жылдан баштап 2020-жылы келишип, бул жерден биздин чек арабыз бар эле деп, биздин алдыракта жашаган Руслан деген бала. Руслан деген бала келип, кызыл китептерим бар, мен документтерим бар деп келейинтерин жөнөтө баштады. Чек араңыз кайсыл жерден депчи. Ана мен алардан сурадым, кайсы неменин негизинде келип атасыңар документин десем, ушул жердин документи ошол Руслан деген баланын кызыл китебине жабышылып жасалган экен деп. Үйүнүн алдындагы жер тилкесин мыйзамдаштырып беремин деп мамлекеттик каттоо кызматынын адиси Айнура айымдан 30 000 сом өлчөмүндө акча сурайт. Бирок 1 жылдан бери документтен кабар жок. Анан кийин үйүнө акча ташый баштадым. Былтыркы жылдын 20-жылдын сентябрынан бери каттап келем үйүнөчү. Жол кире деген кетет, башка деген кетет. Анан акыры чарчаганымдан кийин ал жерге барсам, ал бала бизде штатный иштебейт деп коюшту. Андан кийин мен госрегистрдин начальнигине кирсем, ошол эле баланын бир тууган иниси экен, Шерматов Руслан деген бала. Шерматов Руслан деген бала айтты, менден чоң болсо, же алдаса алдаптыр, мен аны уруша албасам, же ура албасам деген гана жоопту берди. Ана мен айттым, кандай кылам, мен ушунча чуркадым, акчамды кетирдим, өзүм жаңгыз болсом десем, бул жерде эч кандай ген планда жок, ал жерди сетка менен тосуп аласыз да көчөт ээп коебуз деди. Бош жерге мыйзамды Токтомдун Нариман айыл өкмөтү бергенин жер адистери айтышууда. Арыздашкан эки тарап тең талашты бир гана сот органдары чече алышат деп белгилейт. Анткени эки жарандын тең колунда кызыл китептери бар. Эгер эки тараптын кызыкчылыгын, эки тарапта тең мамлекеттик китеби бар экен, кызыл китеби, укугу катталган экен. Эки тараптуу келишпестик боло турган болсо, сот органдарына кайрылат, сот менен чечишип алат. Биз ал ишке кирише албайбыз. Ал эми архитектура кызматкерлери болсо Бешмойнок айылынын тургундарына жер тилкелер мыйзамдуу берилгенин айтышууда. Ал жерде ар бир жарандын өзүнүн китебинде жазылган, ченелген жерлер турат деп ишендирди. Ал эженин жери турат ошол боюнча. Силер ал жерге өзү барып көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү? Анын жанагы эженин элеген жери, суу сетка менен тоскон жери 20-30 болуп турат. Аркасында айтып атпайбы, аркамда 4 метр жер менин жерим эмес депчи. Ал эже өзү ээлеп турат сетка менен ал жердечи. Жанагы кошундан кысып коюп алдап тура эмес, кошунасынын жери да турат толугу менен. Эгерде мүмкүн болсо, камерадан барып эле, дагы бир күн комиссия түзүп, камеранын көзүнчө ар биринин жана жер тилкенин менен чыгаралып тактап көрсөтүп беребиз. Бул чыр-чатактуу жер тилкелери аныктоо максатында атайын комиссия түзүлгөн. Жыйынтыгында жерлер туура так ченелип берилген деп чечим чыккан. Учурда Айнура Токтомуратова архитектура кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазган. Эми каарманыбыз 6 соттук жерди сатып алган абалда эч жакка жылбай, өз ордунда калтырууну каалайт. Ага сот органдары таза тергөө өткөрүп көмөк көрсөтөт деп үмүттөнөт. Гүлнара Абибулла кызы, Марыфбек Шакиров, Ош Бирим жаңылыктары.